Muna al жашап алып турайык да. Талак кагаз бербесе, анда кантип бул башка жака турмушка чыгат эле. Анчалык ойлонбош керек, анчалык катачылык кетирбеш керек. Бир жолу көрүп калса эле, сендер ушак айтып атпайсың туруп эле. Ушундай сөз да, анан эми ошондон аны бир жери кесилип кемип калган жери жок, бир көрсөң көрмөксөң болуп кое бер. Деги эркектердин айыбын көрмөксөң болуп койсоң, ошону эркек сезип турсаң ыраазы болот. Эч убакта күйөөң катасын издебе. Аны коркок, сен билбейсиң, тыйын таппайсың деп, аны сен баатыр катары, эң кыйын бир эркек катары сыпаттап, үйдө урматтын жайына койсоң, ошол акылдуу эркек ошондон жакшы нерсени табат. Ошого аракет кыл сен. Айтып түшүндүрбө, кыймыл аракетиң менен баарын биле турган болсун. Ага үнүн көтөрбө. Ал үйдүн кожоюну катары сезсин өзүн. Ошондо ага жоопкерчилик келет. Анан келгенде эле кагып силкип андай тур деп апасындай боло берсең, анда ага кыйын болушу мүмкүн. Кемчилик кетирет, сиз деле кемчилик кетиресиз. Анан эми адам кечиргенди үйрөнүш керек. Адам айрыкча жубайлар бири менен бири кечиргенди үйрөнүш керек. Мен дайым айтам, эркектерге айтам, бирок силерге да айтам бул жерде, ошол күйөөңөрдү аял кылып албагыла. Кээ-бир аялдар күйөөлөрүн өздөрүндө болгусун каалай берет. Ал достору менен жүрөт. Эгерде күйөөңүз достору менен анча-мынча жүргөнгө макулдук бербесеңиз, анда ошол кыздар менен жүргөнгө туура келип калат. Баары кетип калат. Ошон үчүн анча-мынча достору менен аш жегени барса, башка барса, кээде улакка барса, кызганбаңыз. Достору менен жүргөн болсо, демек бул жакшы маселе. Кээде чарчайт, башка болот. Анан тартипке сандырып, школдон кел, анан кайра кет, тур, отур дей берсеңиз, анда чарчап кетет. Эркек деле бала, жаш баланын бир төрү чоңоюп калган бала болгону. Анан чамча карап туруш керек. Ошентип аласыз, анан күйөө кылып аласыз.